Саламатсыздарбы кыргыз элим? Акыркы окуялар менен бөлүшүп кетейин дедим. Бүгүн Кыргызстанда бөйрөктү транспортациялоо боюнча операция өттү. Айтайын дегеним, медиктерди, негизи Кыргызстандын медицинасын ушул күнү менен куттуктайм мен. Бул мындай медицинада Кыргызстандагы, чет өлкөдө да бул келип эле нерсе, бирок Кыргызстандагы медицинада да бул прорыв деп эсептейм мен. Ошол себептен силерди чын жүрөктөн куттуктайм. Министерство здравоохранения дагы куттуктайм бул күнү менен. Ошол анан баягы мен акыркы чыккан видеом боюнча мен бул жерде реанимациянын медиктерин көбүн, баарын дебейм, бул ушул жерде да кепчи, баарын дебейм, көбү жөнүндө жаман сөз айткам. Анткени Кыргызстанда медицина чындап эле бир бизнеске өтүп баштады да. Бул деген же мага эле көрүнүп атабы, же чындап эле баарыңар көрүп атасыңарбы, аны мен түшүнбөйм да. Медицина тармагында иштеген туугандарыма, кыргыз элине айтып кетейин дегем да. Силерде кылып аткан ишиңер оор, албетте. Бирок баарыбызга кылып аткан ишибиз жеңил эмес. Ошол себептен биз Кыргызстандын жаран экенибизди, биз кыргыз экенибизди, бир Кыргызстандын патриот экенибизди жөн эле сөз менен көрсөтпөй, анын башка жумушубуз менен да кылышыбыз керек да. Мисалы мен көп реанимацияларга барам, мен көп медиктерге барам, мага көп кишилер ошол боюнча кайрылат. Особенно могу детский медицина, кичинекей балдар медицинасы боюнча айтып кетейин дегем. Албетте жумушуңар оор экенин баары түшүнөт, кабыл алат. Бирок мен жумушум оор, анан мен болбосом сен эмне кылат элең эле дей бергенден алысыраак болушубуз керек да. Анткени ишенип койгула, менин жумушум дагы абдан оор. Меники да абдан оор жумуш. Ишенип койгула, мен деле абдан кыйналам. Бирок ошого карабастан кыргыз элим деп, кыргыз элиме акыйкат алып келе турган жерлерине барып эле атпаймынбы? Түнү болобу, күндүзү болобу, Кыргызстандын кайсы аймагында болбойт, Кыргызстандын кайсы точкасында болбойт, барып ошол жерден чөө жайдын көрүп, ошол жерден чечкенге аракет кылып жүрбөймүнбү? Мен деле айтып алам, мен деле кыйналып атам деп. Патриоттук сезим жоголуп кетти жана унутуп калдык ал нерсеничи. Таптакыр эле. Бүт сатылма, бүт жана чоң кичине болуп бөлүнөт. Эми ичим күйөт экен да чындап элечи, анан айтат экенсиң да. Мисалы реанимацияда реаниматологдор кылган мамилесин реанимацияга түшкөн киши эле билет. Ооба, мен ал жагынан баарыңарды жамандабай элемин. Баарыңар эмес. Бирок араңарда медик эмес, бизнесмен болуп кеткендер көбөйүп кетпедиби? Эмне калппы? Жо, анысына деле макул, бизнес деле кылгыла, баарын кылгыла, бирок силерге келген жарандар эң оор абалда келет. Ошону эч качан унутпагылачы. Ар кандай комментарийлерди окудум. Ал реанимация деген ал мындай жер, анан тигиндей жер, анан ошондой эле деген. Кыргызстандын мыйзамы бар. Мен айтып аткан жокмун, ал айтам эле деген. Реанимацияга кирип, ошол реаниматологдорго чогуу кармашып, ошол жерде колу буту болуп, анан же болбосо мешать этип туруш керек деген жокмун. Тоскоол болуп. Мен айтып атам. Реаниматологдор бир гана ошол жерден ошол жакындарына жакшынакай түшүндүрүү иштерин кылууга деп. Бронированный эшиктерди коюп алгансыңар, кыйкырып өкүрөсүңөр, урушасыңар баарын, психология жагынан жардам бербейсиңер. Наоборот, ошол келген адамды дагы оорураак кыласыңар. Мен бир айтканымды угуп, мындай бир айтканымды туура кабыл алып койгулачы. Биз силерге барганда бизге түшүндүрүү эле иштери керек. Болду, биз көп сурабайбыз. Бронированный эшиктин артына жашынып аласыңар дагы, андан кийин каалаганыңарды кыла бересиңер. Ачык сөз бул. Мен да реанимация по эткен, мен билем реанимация эмне экенин.
Мен реанимация өзүм башыман өткөн нерсе болбогондо мен мындай сөздөрдү сүйлөй мүмкүн эмесмин. Ошон үчүн мындай баарыбыз адам экенибизди унутпайлычы. Особенно бизге силер керексиңер да. Ошондой оор маалдарда ооба бизге силер керексиңер. Эң эле основной ким керек бизге? Силер керексиңер. Биз дагы силердин ишиңерге тоскоолдук кылбаганга аракет кылабыз, бирок ошол ишиңерди туура жана так аткарып, жана ошол силерге келген кардарлар менен бөлүшүп койгулачы, ошол бир эле сураныч. Рахмат.